Экинчиден, бул китеп жөнүндө таанышып кете турган болсок, бул китептин аталышы Китабу Таухид, кыскача аты Таухид китеби. Толук аты болсо Китабу Таухид аллази хуа хаккуллахи алал абид. Аллах Тааланын пенделердеги акысы болгон Таухид китеби деген китеп. Демек, бул китеп аталышы ошо Аллахтын акысы жөнүндө жазылган китеп. Бул аталышынан эле ошо мазмунун билебиз. Мазмуну эмне жөнүндө? Аллахтын акысы болгон Таухид жөнүндө жана ошол Аллахтын акысын бузуучу каршылаш нерсеси ширк жөнүндө, ошол жөнүндө негизги жазылган китеп. Китепти окурдан мурда жалпысынан бизге кеңири мындай түшүнүк болуш керек, эмне жөнүндө экен, кандай бөлүктөрүнө түшүнүп алсак, китепти түшүнгөнгө оңоюраак болот. Бул алым китебини 66 бөлүм кылып жазган. 66 бөлүм. Жана киришүү кылган башында. Мукаддима деп коет, кириш сөз. Кириш сөзүн жазган. Андан кийин китептин ортосу ички бөлүмүндө негизги мазмуну, негизги темалар эмне? Жалпысынан биринчи, ал 2 бөлүктөн турат. Жалпысынан биринчи таухид жөнүндө тааныштырган. Таухиддин зарылдыгы, таухиддин пайдалары жалпы эскерген. Андан кийин жалпысынан ширктин коркунучтары, ошол жөнүндө эскерип, андан кийин китептин 2 бөлүгүндө болсо, ошол ар бир маселеге терең киришкен. Кайсы амал ширк болот? Кайсы амал жалгыз Аллахтын акысы деген, ошентип ширк менен таухидти бардыгын кенен чечмелеп баяндаган. Андан кийин акыркы бөлүмү бул хатима, жыйынтыктоочу болуп эсептелет. Ал бөлүмдө Аллах Тааланын аятын эскерилди. Ва ма кадаруллахи хакка кадри. Кимде ким Аллах Таалага таухид менен улуктап, Аллахты таухидте жалгыздабай, жана Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, ал Аллах Тааланы чыныгы кадыр барк менен барктабаптыр деген тема менен жыйынтыктайт ошол китебини. Биринчи бөлүмү болсо киришүүсүндө, мукаддимасында болсо эмне кылды? Таухид деген бул ар бир адамга жана инсандарга, жиндерге милдеттүү түрдө важип экендигини баяндаган. Ушул китептин бөлүктөрү жөнүндө кыскача. Эми бул китептин негиздүүлүгү жөнүндө алымдар ушунчалык көп сүйлөгөн. Жада калса бул китепти жаттоого ар бир илим талап кылуучу муну жатташ керек деп үгүттөшөт. Ушунчалык жакшы пайдалуу китеп болгон үчүн. Жада калса айтат алымдар, мындай китеп Таухидул улухия, ушул таухид жөнүндө мындай китеп Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахабка чейин канчалаган кылымдар бою бир да алым жазган эмес дейт. Жана андан кийин дагы бирөө да жазган эмес дейт. Бирок бул жерде суроо болушу мүмкүн эми. Кандай илгерки алымдардан да күчтүү болуп кеттиби? Илгерки алымдар мындай жаза алган эмеспи деген суроо болушу мүмкүн да. Ибн Батта рахмахулла өзүнүн китебинде эскерет, айтат. Илгерки алымдар эмне себептен ушул таухиддин ушул бөлүмүндө жазган жок, улухия бөлүмүндө ушундай китеп жазган жок дегенде, анткени аларда мындай муктаждык болгон эмес. Алымдар китептерди жазганда муктаждыкка жараша жазышат, элдин абалына жараша. Элде кайсы жакта ката кетип атат, кайсы нерседе күнөөлөр көбөйүп атат, ошол бөлүмгө басым жашап жазышкан. Илгерки алымдардын кезинде ысым сыпат, Аллах Тааланын ысым сыпатында адашкандар көп болгон үчүн ошол бөлүктө өтө көп жазышкан. Улухият, ибадатта Аллах Таалага сыйынууда болсо көп катачылык болгон эмес элдерде. Ошон үчүн ага көңүл бурушкан эмес. Бул алымдын кезинде болсо ошол ибадатта көп катачылык, ширктер көп болгон үчүн ушул бөлүмгө катуу басым жасап, ушул бөлүмдү жазган. Жада калса бул алымдын бул китебини окушкан алымдар айтат, бул Имам Бухариге окшотушкан. Имам Бухари Сахих Бухари китебинде хадис жыйнагында ал ушу темаларын ушунчалык күчтүү койгон, темасында эле көптөгөн жамааттардын адашкандыгын баяндап коет. 1-2 сөз менен элечи. Ошондой эле бул алымдагы темаларын өтө мыкты чеберчилик менен жазган деп айтышат.